Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, бардыгыңыздарды биринчиден ыйык Рамазан айы менен куттуктайм. Ар бириңиздердин ниет кылып туткан орозоңуздарды Алла таалам кабыл кылсын. Элибиздин тынччылык, аманчылык болсун. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасына ылайык мен жерлерде эл менен жолугушуп, ар бир көйгөйлөрдү угуп, ар бир жеринде жергиликтүү маселелерди жеринде чечүү максатында эл менен жолугуп жүрөм. Урматтуу бүгүнкү жолугушуунун катышуучулары, урматтуу Шамалды Сай шаарчасынын тургундары, ушул тийиштүү жетекчилерге маселеңиздер болсо айтсаңыздар, эгер жеринде чечиле турган болсо, жеринде чечип бергенге биз бардык күч аракетти жумшайбыз. Жолугушуунун катышуучулары, биз сиздердин көйгөйүңүздөрдү угуп, ошонун үстүндө иштөө үчүн келгендиктен сиздердин көйгөйүңүздөрдү угайлы, ушу суроо жооп өтөйлөр. Суроолоруңуздар болсо, өзүңүздөрдү тааныштырып берсеңиздер, бул жерде протокол жазылып атат, бардыгы протоколго түшөт. Ошонун негизинде биз иштей алып барайлы. Мен пенсионермин. Атым Аскар Бекбөлиев. Шамалды Сайда 60 жылдан бери жашайм. Ушу Шамалдын Жалалаттын немесине бүкөмө экеле суроом бар менин. Биринчи жылда бизди Бакиев кызматка келгенде Шамалды Сайдын статусун жоготконбуз. Ошондон бери жердегилер бардыгыбыз ар президентке Бакиев, Урал Отунбаева бардыгына жаздык. Бир гана Урал Отунбаевадан ответ келди. Немеге Ташкөмүрдүн кеңешине жөнөттү биринчи катыңызды деди. Сурооңузду. Экинчиден ПСГСке жөнөттүк деди. ПСГС актарды. Учургон кезде Мустафа Разаковдун алдына которушуп берди. Буларга рахмат. Анан şu экинчи статус боюнча биз эч кандай ответ ала албайбыз. Бишкектен ала албайбыз, Ташкөмүрдөн ала албайбыз. Ташкөмүргө келген. Ташкөмүрдүн депутаттары күн тартибине киргизип туруп, Шамалды Сай шаарчасынын элдеринин артык каралбадым деп киргизбей койгон. Ушул ойдон келип атат. Сизден суранам. Ташкөмүр неме, Шамалды Сайга Ташкөмүр шаары деген элдердин атынан, ушерде жашагандарынын атынан суранам. Шаар статусун берип туруп бизди колубуздан келет чечесиз. Ушундай экенге кошуп койдуңуз жардым ушага Башиевка. Екінші суроом чечим чыккан Шамалды Сайга автопекет куруш үчүн. Буга Аканбаев Самидин деген Аканбаевдин жетекчиси болгон. Муну мен ушерде чогулуш болгондо айтып чыккан. Качан кылып бересиң? Ардын немени автопекетти дедик. Десем мен сиздин үйүңүзгө неме Шамалды Сайга барып кайра автопекет түшөт. Kaçan düşet, kaçan demetem dedi. Şumanca bu rahmatlı yer alıp ketti anı. Giyin biz bunu şu Taşköprü'nün yerlerden sonra kızıl gitevi var eken. Kızıl gitevi alıp koyup dedi. Hatta peketin orada hazır iki büyük düşüp, birevi yaşamadan birevi yaşayeli. Ana ben aklımda şu bıldır çoğmuş olmanı şöyle aytkan. Mızrandın çeginde oşa kızıl gidepti kaydı, Taşköprü'nün beri kol koyup verdi. Oşalarda çandırıp bir mız
Ağzımızdan çekinde harap durup yerge usul kurup vereceğim diyeceğim. Şu boyunca ana buravuz dedi. Doğulu Bekir'den geldi. Aprelde buravuz maydeki kurulatasıyla veriyoruz dedi. Bu da gitti işte. Hasan Aliyev de gitti işte. Kimde varsa biz bilmemiz. Size sorunlarımızı şu hafta peketlerden bir göz salıp göz kantonunu salıp hocamız. Doğru ne düşünüyoruz? Çok mutlu. Salamatlar be. Hamza Tohtaoğlu kelgende meymanda. Bizden Şamalsay'da Nazır Askan'ı aytıp ketdi. Şamalsay şartçası energetik şartçası 60 günden beri eşkolon gezi işe girgenden beri işlep keladi. Özünüzdü tanıştırıp koysanız. Men Masayev Narallı Asılbekoviç Şamalsay'da 68 yıldan beri yaşadım. Eşkolon gezinde Türkiye gittiğimde peşiye çıkardım. Şamalsay'dan hamle barık koymayı yaxşı bile turamiz. Men aytarda turganim bizden bağı prezident Sadı Nurguljoyev Şamalsay'a gelgende biz 10. mektebin janını toplatıp şu meseleni, status meseleni koydu geldi. Asakal, bu status boyunca sorunu berdi. Yok, men koyadım. Kaydan onu koymayalım. Benim sözden kısma koydum. Oşanda Sadı Nurguljoyev Murun statusunları var böyle degende biz aytmamız var elede. Oşanda Sadı Nurguljoyev elden gözünce aytkan. Anda arazınadı. Sadı Nurguljoyev Жалаба Ошон губернаторуна жазаны берилген. Каракоюл ордунан чечилген. Силер Ташкент шаарынын мэрine жазаны берген. Карап койду. Мына азыр айтып коелу. Мына кезинде Заркоюл келгенде Шамалсайдын эли чогулуп туруп 380 адам кол коюп колуна бергенбиз. Мына бето. Кече Ташкент шаарында бизге карабай күндөрүнө киргизди бардык. Биз мындай талап койгонбуз. Жаштардын атынан, элдин атынан ошо 380 адамдын колун булар жокко чыгарып атат. Ошо биздин протокол. Эмне кандай укугу бар эле ошону. Ошо 380 адам Шамалсайдын ар бир районунан чайланган өкүлдөр, Шамалсайдын элдин атынан сүйлөтөн адамдар болчу ошол. Биздин конституциялык укукту терип атат. Кече жакында Ташкент шаарына вопрос коюлду. Биз бардык. Биз айтканбыз. Көчкүнө сессияга отуруп Шамалсайга барып өкүлүп бергиле. Ана эмне болду? Биздин депутаттар 10 депутатыбыз бар, Шамалсайда биз чайлаган, өзү чайлаган. Булар барбады. Бойкот кылып келсин деп айтты. Алар ошолордун барбаганына карабастан өткүзүп койду. Статус алышка негиз жок деп токтом чыгып койду. Мен айтам, эмне үчүн 380 адам толгон протокол жокко чыгарат. Мыйзамда көчкү сессияга келип элдин талабын аткатып, бул бийлик элдики. Эмне үчүн элдин биздин 17 000 адамдын тандырын булар кайчырып карап атат. Мына биякта маселе бар. Бул эми вопрос президенттин көзөмөлүндө тур. Булар менин оюмча, булар президенттин саясатына каршы чыккан адамдар болот. Мен үчүн айтканды бар. Asada toktoluz. Biz hazır 2009 жылдан beri usul 17 000 adam, 5 000, 6 000'e yakın şarjçı var. Biz ümit menen memnun gelgeniz. Tashkent şaharının meriyası, şaharın egizin körü hazır olsun biz ümitli üstü. 17 000 adamdın taqdırına bular kayda eri karab atır. Kayda eri karab atır. Oşonduktan biz bunun boyunca kalmayız. Biz de soranlarımız. Biz barına aktarını karab gördük. Biz birinci başarmanda status verip durup Paçinye'nin gorada Taşköprü'ne kaldırsın boyunca bunu bugündür Şamалсай'da para versin desek hazır mıyızın da bilmedikler. Bir bana arayan bizge gubernatörle bargamız sizge de bargamız. Barsanız cevap kes zamanı kavlarına. Bizge düşünürken iki bargan var. Rayonda Paçinye'ye korktu şahar bozduğumuz boladı. Biz oylanıp diyor, Aksakal karı Şamалсай'ın yeri çoğup durup
Новокен районуна кошулуп, райондун почтенин шаар болуп статус алышыбыз керек. Себеби дегенде, мунагы асфальттан нарыйдагы тиги ташкебир Курчага кезине чейин жер бар Новокен барат. Мутөккен мусор полигонун устав Новокендин жери. Новокендин элинин балдары барды биздин шамасын мектепте окуп атат. Больницага келип атат. Бардык каралып, бизден каралып атат. Ошондуктан бизге Новокен оң болуп атат кошулганыбызга. Себеби дегенде, биздин шамасы өнүктүрүүгө милдеттүү. 16-17 миң адамдын тагдыры келечекте бизге майра карып сектегенде. Келечектер муунга биз жетип кетебиз. Міне қылып бердік, статусталдық қой, кетіп қалдық деймін. Азыр мұнай тоқтан бар, аймақтарда өніктіруге. Бізге өніктіруге жол бөлге бұл қосқан адамдар болып атыр. Мұнағы біздің тоқтанды жолға шығады. Сессияны келтірмей түскендерден шаһардың кеңесінің тарапынан жол беріш керек. Мысал шегінде. Ошондуктан біз сұрамыз, как бы президенттик көзөмөлдө турган вопросун чечип бергиле. Болбосо биз бул моюнча калбайбыз. Азыр биз менин сураным элдин тарабы. Бүгүн сизден биз конкретный жооп алышыбыз керек. Болобу, болбойбу. Биз сиздин мына биринчи бардык алдыңарга губернаторга биз башыңарды аттап кетпейли. Жалоо 9 болгондон кийин, жалоо 9дон баш экенден биринчи бардык жолуга анан ошо губернатордун сөзүн ответин улуттук ишкала деп ушул акылга барды. Ошон үчүн ушу элдин талабы, мына жаштардын талабы. Ошон үчүн оң жагынан чечкенге суранабыз. Assalamu alaikum, hoş geldinizler. Hurmatlı Absatар Тоқтоғұлович, бұл жерде мы заңның бірінші статьясында тұрады. Ел биліктің иесі деп. Ошон үчүн мынау статус боюнча айтып аткандан кийин угуп турсаңыздар, сиздин алдыңызга барганмын. Аксакалдар менен 2 жолу бардым. Кийин 7 декабрда чакырдыңыз. Тиги Тургутайдан келген эсиңизде барбы? Кетип атканда мен мэрге жолугуп кеттим. Ушундай областка статус боюнча башка тигич көйгөй боюнча айтайынбы деп, кат жазып барайын деп уруксат берген. Сиз ошондо жооп бергенсиз. Жергиликтүү бийликке кайрыласыз. А жерде сессия коюп берет. Сессия койгондон кийин болбосо өткөндөн жогорку кеңеш барат. Туурабы? Ошондой дедим. Мен келип бул кишиге айткам. Бул киши кимдерди угатат билбеймин. Мен 3 жол эскерткенмин. Жалгыз кеңеш бергенмин. Анан 4-күнчүсүндө критикалайм деген, сынга дейм. Мен азыр кишини критикалайм. Себеп кимди угатат билбейм. Өзүн билгенин жасап укпай коет. Сессияга койдурма койду. Көрбөй атканда. Несерде сессияга койдурма койду ушуну. Коюп туруп ушул эмени кылбастан жыйынды. Карап койсо болот болчу, тарыхта калат эле. Анан жогорку кеңеш кандай кылат, эмне кылат, аягы алардын иши болчу. Ошол менен мына ушул жыйылып отурган элдин бардыгы жаштар, бардыгынын ою ушундай болуп атат. Ошон үчүн эми дагы бир нерсени айтып кетейин. Бу жерде Судайдын мына урматтуу мэр территорияны айттыңыз ошондо. 2 райондун чегарасын акимдерин чакырып туруп, орунда чечсе болот дедик. Мына 6 ай болуп атат, чечилген жок. Жана уул зат боюнча эч ким кыймылдаган жок. Турат. Анан эми ушундайлар болбогондон кийин майда чүйдөлөр анын боло берет. Анан эң негизги каалаганы мына бардыгыбыз бу жерде буга чейин жыйын болгон. Мына Ташкөмүрдөгүлөрдүн эмеси бизге көз карашы статус боюнча жок да, жок болсо. Ошон үчүн мен да алдыңкы айткан аксакалдарга кошула келем. Ушул окуйда кошула
бийлик башчылары, мен да кошумча Келсебек Базаркулович, биздин теңдик эгер ушундай статуска Шамал Сай кетип аткан болсо кайсы тарабынан алабыз? Биринчи суроо ушу. Миш-миштеп бизди дагы ушу четке кагып эле тээп неметип аткан экен да. Биз эми нары тур бери тур болуп баягы экордодо эмне болот дегенде болбойлу да. Ушуга жооп берип койсоңуз. Биринчи талап ушу. Биринчи суроо. Асыга теңдик өлкөдө бар жолушуда да ага чейин менин аныма кайрылуу келип түштү, аймактык башкарма боюнча. Ал жерде дагы. Жок. Сураңыз. Бул теңдик аймактык башкарма боюнча дагы бул ага кайрылуу келип түштү. Жооп бересизби? Мен суроом. Мыйзам чегинде азыр кароо болуп жатат, карап жатат. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Урматтуу губернатор, урматтуу мэр, урматтуу бийлик өкүлдөрү, мен аты жөнүм Кеңешов Залкар. Урматтуу губернатор, ушу президент келгенде президенттин өзүнүн жарлыгына ылайык биз границанын чекесин чектеш чыгарбыз да. Ошого байланыштуу губернатордун президенттин өзүнүн жарлыгы да бар. Ушу командада берилген болчу ушу күнгө чейин действия слабый болуп атат да, эч бир нерсе каралган жок. Азыркы бүгүнкү күндө мына азыркы жадагазы элдин арасында өзү шайлаган депутаттар бар. Ошо жадагазы депутаттарга да кысуу болуп атат деп ойлойбуз да. Бул өтө туура мисдет болуп атат бул нерсечи. Же тияктан саясат болуп кетип атат, оюн болуп кетип атат, же серьезный видео жактан каралбай атат Шамал Сайдын статусучу. Урматтуу губернатор, сурайбыз сизденчи. Шамал Сайга ушунча убакыт бөлүп келдиңиз. Шамал Сайдын статусу боюнча маселе болсо суранам сизденчи. Толук угуп, ким сүйлөп жатат, тажабастан угуп кетиңизди суранам сизден. Эми урматтуу Шамал Сай шаарчасынын тургундары, урматтуу аксакалдар, урматтуу жаштар, эми кичине тынчыраак туруп угсаңыздар. Бул статус боюнча туура айттыңыздар. Бул жерге биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич келип мынау чек ара кызматкерлеринин үйүн тапшырганда ошол жерде жолуккан. Ошол жерде тургундар ошондо да маселе көтөрүп айткансыздар. Шамалды Сайды өзүнчө шаар статусун бериңиз дегенди. Анан статус боюнча сураганда статус бар деп айткансыз, айттык деп атасыңар. Мурунку статус ПГТ болгон да. Баягы шаар тибиндеги поселок деп айтылган да мурун. Шаар деген статус болгон эмес. Поселок деген ПГТ болгон да. ПГТлардын бардыгы ошол мыйзам менен жоюлуп, ошол жанындагы шаарга, айыл өкмөттөргө, райондорго кошулган бардыгы. Кыргызстан боюнча бир дагы ПГТ калган эмес экен. Президент аны айткан мыйзам чегинде карап, элдин ошо талабын аткаргыла деп бизге тапшырма берген. Biz ошол эле күндөн мыйзамдардын баардыгын карап чыгып, баардыгын тактап туруп, ошол шаар статусун берели деген максатта баардык кагаздарды чогултуп, бир гана маселе силер айтып аткан Таш көмүр шаардык кеңешинин макулдугу керек. Мыйзамда ошондой жазылган. Ошол макулдугунун негизинде биз бул статусту область бербейт. Мен ал статусту бергенге андай укугум жок, андай немем дагы жок, мен тандамачы. Ошондуктан биз бардык ошол кеңештин токтомдорун, макулдуктарын алып, биз министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Сөмбековичтин атына жөнөтөбүз. Министрлер кабинети карап чыгып бардыгын. Бүт расчетторун чыгарып, шаар статусун алган болсо, Шамалды Сай шаары бюджетин эсептейт. Бюджети канча зарплата кетет, таза сууга канча кетет, бүт ошол элге кандай шарт түзүлүп,
ошонун баардыгын эсептеп чыгып туруп, анан территориясын аныктап туруп, анан жогорку кеңешке бердим. Анан жогорку кеңештен карап чыгып, анан жогорку кеңештин токтому менен анан статус берилди бул маселе. Анан ошондуктан бул кече сиздер айтасыздар, Ташкөмүр шаары карап чечим чыгарып коюптур, биз макул эмеспиз деп. Эми бул депутаттардын өзүнүн пикири. Биз ар бир депутатты сен мындай кыл, андай кыл деп айтканда андай укугубуз жок. Бул депутаттар дагы элдин өкүлү. Ошол эл шайлаган депутаттар. Мына Шамалдысай шаарчасынан дагы депутаттар бар. Ошолордун баардыгы биригип, ошол бир чечимге келсе жакшы болот болчу. Ошондуктан мен сунушулат элем, бул жерден областтык комиссия түзөйлү. Комиссия эртеңден баштап иш жүргүзсүн, ушул статусту алуу боюнча. Кандай керектүү документтер боло турган болсо, ошол экономикалык расчетторун чыгара турган баардыгын тактап, анан биз кайрадан Ташкөмүр шаарынын кеңешине комиссиянын жыйынтыгы менен кайра берели. Ошол комиссиянын жыйынтыгы менен Ташкөмүр шаарынын депутаттары кайра карап чыксын. Биз ошол баардыгыңыздардын талабыңыздарды ушул жерде келип, комиссия баардыгын тактап чыксын. Анан кийин биз ошонун жыйынтыгы менен анан биз министрлер кабинетине дагы жөн жиберели. Урматтуу губернатор, мындай болуп атат аке. Берде азыр сиз айтып атасыз, кайра Ташкөмүрдүн кеңешине жөнөтөбүз деп атасыз да. Бизде Шамалдысай шаарчасынын депутаты 13 болуп атат, аякта 23. Берде саясий игиле жүрүп колдоп таппайт. Биз канча жолу кайрылганбыз, канча аракет кылганбыз. Туура түшүнүңүз, просто суранам сизденче. Эси сиздин азыр келип кеткениңизден кийинки действияны байкайлы, анан ошого карап кадам таштайбыз. Биздин кийинки кадамыбыз түз президенттен барып таркыранда жолугубуз. Биздин Шамалсайда данный момент 16.876 халкы бар. Азыр Майлысуу шаарына барсаңыз, Майлысуу шаары 9.000 халкы менен шаар болуп турат. Урматтуу губернатор, биздер деле өзүбүздүн бюджетибиз Майлысуу 9.000 эмес, 27.000. Бизге 9.000 деп алып, жок, 27.000 эмес. Анда кетиресиз, урматтуу губернатор. Адашып болуп турбуз. Себеби мындай болуп атат, биздин өзүбүздүн бюджетибиз, өзүбүздүн жанагыбыз, биз өзүбүз фон изчет чыктык. Депутаттарыбыз бар, анын арасында изчет эткенге чоң-чоң мындай аксакалдарыбыз бар. Ушулар аксакал баштары менен бизге кошулуп жетелешип, ушу комиссияны алып текшерип чыктык. Урматтуу губернатор, өзүңүз көзөмөлүңүзгө алып бирсине карап көрүңүз. Анан сиздин чечимиңизге карап кийинки кадамды таштайбыз. Сизди сыйлап, сизди урматтап, урматтуу губернатор, сизди чакырганыбыздын себеби бир гана ушул. Рахмат. Мен ошол айтып азыр комиссия түзөлү, ошол баардыгын эсептеп чыгайлы. Ошол специалисттерден область комиссия түзүп, комиссия эртерээк иштетип чыгсын. Ошонун жыйынтыгы менен анан кийин биз жумуш жасайбыз. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн мен. Урматтуу өзүңүздөрдөн бериңиздер, комиссияга бериңиздер. Кимди бересиңиздер, биз баарын кошобуз. Анан дагы мен бир нерсени айтып коеюн. Урматтуу Шамалсай шаарчасынын турундары, бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде административдик территориалдык реформа жүрүп атат. Бул Шамалдысайды дагы ошондо өзүнчө шаар кылып туруп бөлүп кетсек болот. Бул реформанын негизинде ошол шаардык кеңештин чечимдери мындай кабыл алынбайт. Реформанын негизинде жүрөт. Бул быйыл ошол Сузак району менен Жалал Абад шаары реформа болуп бүткөндөн кийинки жылдан баштап бардык райондордо жүрөт. Бул ирилештирүү башталат. Ошонун негизинде сиздердин ошо өзүнчө бөлүп кеткенге мүмкүнчүлүк дагы бар. Бул бир вариант. Мен сиздерге бир эмени айтып атам да, чечиле турган. Экинчи вариант, мен айтып атам, комиссия түзөбүз. Мен бүгүн комиссияны түзүп,
сиздер дагы комиссиянын карамагына бериңиздер. Кимдерди бересиздер? Азыр бул жерде менин кызматкерлерим жүрөт. Ошол фамилияларын бериңиздер. Эртең комиссиянын составын мен бул жерге жиберейин. Бул жерде отуруп бардык расчетторун чыгаргыла, канча бюджет чогулат, канчасы зарплатага кетет, канчасы мусор чыгарганга кетет, канчасы суу чыгарганга кетет. Ошонун бардыгын эсептеп чыгып, канча өнүгө турган акчаны аркалап, ошонун негизинде анан биз демеге президентке, министрлер кабинетине жөнөтөлү ошону. Комиссиянын жыйынтыгын. Рахмат. Урматтуу губернатор, азыр берген мынерден наразылык айткандай, биздин башка чоңое турган жерибиз калбады. Биз только өйдөгө гана өсүшүбүз керек. Только буякта иштеп аткан организацияларыбыз бар эле убагындачы. Чекеден талкаланып кетип атат. Буга кайта биз миллиондордон кичине чаптасак канча жумуш орундар болмок, канчасы Россияга барбай калмак. Мына авам айтмакчы, мусорубузду жада калса мына кошуна айыл мына Ноген районунан мына жалтырап отуруп төктүрөбүз ошо мусорубузду. Жада калса мусор төккөнгө жерибиз жок. 1800-2000 чукул адам жанагы участка күтүп очередте турат. Эски биз шаар маселеси эртерээк чечилсе, ушул проблемаларды сиз уят кылбастан, сиздин шаарыңыздай кылып туруп, Шамалсайды гүлдөтүп, 10 жылдын ичинде сизге результат беребиз. Азыр Шамалсай үчүн ал статус болуучан деле проект болсо алып келиңиздер. Ошо ишкана ача турган, ушул биздин жарандарды жумуш менен камсыз кыла турган, бюджетти толтура турган ушундай проектиңиздер болсо алып келиңиздер. Мен өнүктүрүү фондунан колдоо берейин бул боюнча. Ассаламу алейкум, Астан келген, жакында келген туугандар. Тағылай рахмат, менің атым Құрманбек Мыңбаев, 44 жылдан бері ушул жерде жашаймын. Менің сіздерге берейин деген сурооым, бардык жашты биз келген убакта бул жерде бардык квартиралар немелерди өлчөмөк менен элге, балдарга, жаштарга могу немеден ал убакта берчү квартираларды, башкаларды. Мына азыр биз менин өлчөмөкүм 2018 очередте турат. 5 балам бар, 5 келиним бар. Баарыбыздын немебиз начар турат, чын айтканда. Участоктор жок. Ошону силерге неме кылып бизге бир Шамалсайдын жаштарына биз шарт түзүп бере аласыңарбы? Бул кандай болот? Же ипотекага үй курбаса, же бул участокты бермесе, бул жаштар өсүп аткан болсо, биз картайып кетаткан болсо, мына мисалга кыргыздарда жакшы жер бар. Жакшы адамдын жакырын өз эмесинен көрөп, жакшы деген маалды эл баалап, эл берет насилерди. Жакшы адамдарды барыбыз чогуу урматтап сыйлап сиздерге келдик алдыңыздарда туруп. Ушул маселени бир чечсеңер, мына жаштар чоңоюп атат. Мына мен 22 жашында келген болсом, 67 жашта турамын. Мына менин балдарым 45 чыкты. Аркасында туугандар, кагаларым, туугандарым аябай кыйналып атат. Кары-картан энелер бар, 3-4 үй менен багып атат. Кандай жер чечилет, 20 жылдан бери күтүп атабыз, 15 жылдан бери күткөнү бар. Эртең статусты берсеңер, ушундай бир жаштар өзүнүн ордун табыш керек болуп атат адамдар. Иши болбосо башкасы болот. Биздин пенсияны күтүп отурушат. Рахмат, азыр деле жер табыңыздар. Азыр ипотека компаниясы аркылуу биз үйлөрдү курдурганга жардам берели. Жер болсо бериңиздер, биз ипотекалык компания менен сүйлөшүп алып келели ошолорду. Саламатсызбы? Урматтуу Абсаттар Токтогулович, тынчыраак, мен Бектурсун, Теңдик айылынын тургуну. Биз дагы былтыр ушул жаз мезгилинде биз дагы Нокен маселесин көтөрүп чыкканбыз. Көптөгөн эл чогулганбыз, ошол жерге мэр келген, Акматов деген губернатордун замы келген. Ошол жерде да комиссия түзүлүп, анан кандай статуста калды бизге элге карап албагыл десечи. Анан азыр биздин мэр айтып атат, аймактык башкарманы кылабыз 20-чыны депчи Теңдик айылында. Эми айлабыз кеткенден кийин ошондой нерсени айткан болушу мүмкүн биздин эмиздечи. Бирок Шамалсай статус алган болсо, биздин Теңдик эли деле ушул Шамалсайга карайбыз деген ойдобуз. Баарыбыз.
Ошол үчүн ушул теңдик маселесин дагы чечпесин суранабыз сиздерчи. Азыр кандай статусда ошол маселебизчи? Ошол түзүлгөн комиссия карап чыксын бардыгы. Комиссия былтыр түзүлгөн эле да ошол боюнча бизге карап калбады. Окшойт. Бир жылдай депутат болсо керек эле деген былтыр комиссия түзүлгөн эмес, ал боюнчачы. Ал боюнча комиссия түзүлгөн эмес. Ошол мэрге тапшырма берилген, бирок ошол депутаттар макул болбогондугунан токтоп калган. Эми азыр өзүнчө комиссия түзөлүп, сиздер ошол тургундардан бериңиздер, шамалса чачат деп отурмун. Чогуу иш алып барып чечимди чыгаргандан кийин анан биз ошол чечимди министрлер кабинетине жиберебиз. Ошол. Саламатсыздарбы, урматтуу бийлик өкүлдөрү жана ошол эле Шамалсай шаарчасынын жашоочулары, урматтуу биздин жаштар. Биз аябай кубанып атабыз, жаштар ушундай активдүү болуп, биздин Шамалсай шаарчабыздын статусун алуу үчүн аябай дегендей аксакалдар менен бирге аябай дегендей ушундай чуркашып аракет этип атат. Урматтуу губернатор жана мэр, мынакей сиздер бир канча жол чогулуштарда бизде катышып ушул бир гана Шамалсайда бир гана маселеде ушу өтө өкүнүчтүү өтө маселе көтөрүлүп атат. Бул Шамалсай шаарчабыздын статусу боюнча. Мен ойлойм, азыр сиз урматтуу губернатор жакшы маселени айттыңыз. Бир-эки жол менен келсе болот деп, ногул реформа маселеси боюнча. Эми биздин Ташкөмүр шаардык депутаттар кеңешинин токтомуна мынакей ар кандай тез токтомдор чыгарып атканына байланыштуу биз ушуну туура деп ойлонуп атабыз. Комиссияга сиз сунуштап атасыз. Реформанын негизинде шаардын статусу чечилсе, мен ойлойм, положительный ответ болуп болуш керек деп. Ушуну сунуштап кетет эле аялдардын, энелердин атынан. Бул административдик территориялык реформа быйылкы жылы Сузак району менен Жалал абад шаарында жүрүп атат, Жалал абад область боюнча. Быйыл ошолордун баардыгы жакшы аяктаган болсо, быйылдан кийин 2024-тө областтын бардык район шаарларында бул реформа жүрөт. Ошондо ушул Шамалсай боюнча өзүнчө карап кетсек чечилет бул маселе. Саламатсыздарбы жамаат, саламатсызбы урматтуу губернатор. Мен ушел болуп, атым Батырбек Барашев, ушерде окугам, ушерде чоңойгам. Мен айтып кетерим, бул жерде бир вопрос, статус боюнча да. Андан кийин бул жерде азыр комиссия түзөбүз дейт. Комиссия дагы Ташкөмүрдөн түзүлүп, ошондо бүтүп калышы мүмкүн. Ошол жаңы составда 50% Шамалсай болобу, ушул комиссия составындагы бир тактасына. Комиссия Ташкөмүрдө болбой, комиссия Шамалсай шаарчасында иштейт бул жерде. Рахмат. Андан кийин дагы эле бар Ташкөмүрдүн депутаттарына карап атат. Ташкөмүрдүн депутаттары менен эч качан шайланбаган. Бизге эч качан колдоого, эч качан уруксат бербейт да, ачыгын айтканда. Ушул жагына карап койсоңуз рахмат. Биз комиссиянын жыйынтыгын депутаттардын чечими жок эле министрлер кабинетине жиберебиз биз. Саламатсыздарбы, урматтуу президиум, саламатсыздарбы бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Мен Чарнова Сайдара, Ташкөмүр шаардык кеңешинин депутаты. Биринчиден эле сизге рахмат айткым келет, себеби Жалал абад областынын башчысы болуп туруп, ушу кичинекей шаарчанын элине көңүл буруп келгениңизге сизге аябай чоң рахмат. Ошондой эле биздин шаардын жетекчиси мэр Бектемир Базаркуловичка да чоң рахмат айткым келет да, себеби ушундай жыйын болгондо биринчи эле жетекчи күнөөлүү болуп калат да. Жетекчиге айтат, эмне себептен сен элди тыйып койгон жоксуң деп. Ушу биздин мэрге, биздин айыл башчыбыз Нурлан Жоробаев Жумашалиевичке сөз тийиши мүмкүн. Элди койлоп койбойсуңарбы, статусту алба деп түшүндүрбөйсүңөрбү деши мүмкүн. Бирок бул жетекчилердин бул жерде эч кандай тиешеси жок. Бул проблема, бул көйгөй 2009-жылдан бери келе жатат. Мен ушул Шамалсайда төрөлгөн инсан катары, Шамалсайда чоңойгон иштеген
бирөө мугалды, бирөө да кимди көрдүм. Мынакей экөө отурат, анан Исманжан Бабатай Исманжан ушул жерде отурат. Ушул өзү чыгып айтты. Шамалы сайдын тынч жагынан элден сиздер статус деп айтып атасыңар. Ташкөмүргө Шамал сайдын депутаттары деп бизди ССБге жазып, ССБге барып сурак берип келдик биз. ССБге кандай учурда суракка берет? Эгерде биз бир президенттин жардымына, программасына каршы чыкканда биз эч кандай каршылык кылган жокпуз. Мына өз көзүңөр менен көрүп турасыздар. Элдин көйлөгү болуп атат бул. Элдин талабы болуп атат. Шамал сайда жашаган үчүн биз күнү болобу, түнү болобу айтат. Статусты айтпайсыңар, жүрө бересиңер деп катында айтат, акырында айтат. Бул статус Шамал сай элинин көйгөйү. Ушуну туура түшүнсөңүздөр деп сиздерге дагы бир жолу кайрылып кетет элем. Исманжан Самарбекович, көрдүңүзбү канча эл статус деп кыйылып келди? Оңой эмес. Эми Ташкөмүр шаарына башка информациялар кетиптир да, мисалы булар должностьты бөлүп алган, баданчасы мэр болот экен, түгүнчөсү бир кызмат алат экен деп. Лично мен баягы СМБга барганда айттым, мага эч кандай кызмат керек эмес, мен үй билемен деле эч кандай кызмат керек эмес. Элдин өкүлү болуп, Ташкөмүр шаардык депутат болуп шайлангандан кийин мен ушул элдин талабына, элдин көйгөйүнө мен баш ийишим керек. Эмне деп айтса, статус маселесин жеткизиңиз десе, мен ошону жеткизишим керек. Бул жеке менин өзүмдүн оюмдан чыгарган нерсе эмес, бул элдин талабы. Мынакей, урматтуу Абсатар Токтогулович, сиз көрүп отурасыз, эл келип элдин талабы болуп атат. Бул Шамал сайдан шайланган 10 депутаттын эле талабы эмес. Ушуну туура түшүнгөндөр, мына бүгүн көп жетекчилер келип отурат, ушу баарыңыздарга өзүмчө ыраазы болуп отурам да, себеби сиздер убактыңарды бөлүп келип Шамал сайдын эли менен жолугуп, Шамал сайдын элинин көйгөйүн угуп кетип атасыздар. Мынакей элдин талабы ушул, элдин талабы, элдин көйгөйү. Ушу Шамал сайга шаар деген статус берип койсоңор деп. ПГТ деген жок экен, демек азыр райондук маанидеги шаар деген гана талап болуп атат. Бул президент өзү келгенде дагы жолуккандар айтса керек, айткан эле биз карайбыз, статус болсо карап беребиз, чечебиз деген экен. Мен айтайын дегеним ушул. Рахмат. Кымбаттуу туугандар, эми мындай кылалы. Менде бир сунуш бар. Мына бүгүн ошо келген губернатор, Ташкөмүрдөн келген, Ақтаудан жетекчилер бардыгына ушул алып келген экен. Ушу Абсатар Токтогуловичке чоң рахмат айталы дагы. Менин бир гана сунушум бар. Бир гана сунушум бар. Сагын элдин алдында жооп бериш керек. Мен мынча калтырбайм. Шамал сайдын элдин алдында сагын жооп бериш керек. Кантип тезирээк жооп бериш керек. Өз ыктыяры менен постун таштап кетиш керек. Болбосо биздин Шамал сайдан 6 миңге жакын шайлоочу бар, биз кол токтойбуз. Мэрге тапшырабыз. Парламент таратсын деп. Сен ушуга жеткизин сага. Мен сага айткам убагында. Аксакал. Мындагылар болду. Мындагылар азыр эми жыйынтыктайлы. Токтозун. Бир эле биздин Шамал сайда бир маселе статус. Ошону колдоп койсоңор болду. Рахмат. Болду. Туугандар, бул жерде жолубуздун эң негизги көйгөйү бул Шамал сай шаарчабыздын статус маселеси да. Анан мындай майда чүйдө суроолор чечилбеген, баары чечилбейт. Биз пока Шамал сайдын көйгөйүн өзүбүз чечип, өзүбүз проблемабызды ушул жерде чече турган эмнеде кыла алмайча, мындай проблемалар эч качан токтобой боло берет. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу губернатор, мен бир аз толуктап кетейин. Угар уже кулагыбызда ооруп калган болуш керек. Өткөндө биринчи барыңыздарга салам алейкум туугандар. Ушул Ороз айында ушул жыйын болуп атканы аябай кубандырды. Ким кармаган орозо кармаган болсо баарыңыздар орозоңуздар кабыл болсун, баарыңыздарга сабыр тилейм.
Екіншіден, мындай жиын болып жүрген, мындай масштабта чоң деңгейде чогулуш биринчи жолу болду. Бардыгы ушул статустун көйгөй нугайды, проблемасы нугайды деп келип. Анан эң негизги айта турган сизге ыраазычылык билдирип кетейин. Урматтуу губернатор, өткөндө спикер менен айланып жүргөнүңүздө биз жолугуп ошол жерде көйгөйүбүздү айтканда сиз айткан сөзүбүздү, суранычыбызды четке какпай чогулушту уюштуруп беремин, Ташкөмүрдө болот, чогулушка Шамалсай эли барыңыздар дегенде биз сурамабыз. Шамалсайдын өзүнө чогулушты өткөрүп бериңиз. Шамалсайдын мүмкүнчүлүгү жок көчүп барган дегениңизде сиз ошол четке какпай ушул күнгө белгилеп уюштуруп берип атканыңызга сизге аябай чоң ыраазычылык билдирем. Мен дагы ушул жердин кулумун, урматтуу губернатор, кандай сөздөрдү сүйлөсө экен, эмне десе экен деп аябай даярдандым. Мындай кызалатчылык ситуациялар, мындай сөздөрдү, ачык сөздөрдү сүйлөп албайын деп эле аракет кылып атабыз. Биздин эң негизги көйгөйүбүз угадасыз статус маселеси. Шамалсай элине башка көйгөй вариант мындай немелер кызыктырбайт, урматтуу губернатор. Потому что мындай проблемаларды биз бары чече албай койдук. Түшүнүп жеттик. Биз пока статусту алмайча биздин проблемаларыбыз, көйгөйлөрүбүз чечилбейт экен. Ошондуктан ар бир айткан могу жалыктарды куртулуп, терең ойлонуп ушул чечим чыгарсаңыздар. Анан кийин могу инфраструктуралар боюнча сиз инвестор кабелдерин, жер кабелдерин өтпөйсүздарбы? Ошолорду да кошумча айтып десек болбойт. Урматтуу губернатор, шаар болгонго бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Бардык инфраструктуралар бар. Бардык шарттар бар. Болгону бизде азыр келечегибиз үчүн турганыбыздын себеби завод, фабрикалар курулатыган бош жерлерибиз барган сайын тарайып баратат. Барган сайын сатылып кетет. Белгисиз эле мындай биз билбей калдык. Сатылып жок болуп кетет, тарайып кетет. Эртеге мисалы мына менин балдарым чоңоюп атат, диплом алып атат. Эртеге ишке дегенде иш жок болсо, завод, фабрикаларыбыз жок болсо, байкелер мигрант болуп ошо Россия тараптарга кетишти деппи? Ошону биз алдын ала иштерди жүргүзүп атабыз, урматтуу губернатор. Ушул жерлерибизди алып калайлы. Ушул жерлер келечекте завод, фабрикалар, инвесторлор келсе, ушул жерлерде бардыгы шарт түзүлсүн деген мындай максатта аракет кылып атабыз. Алдын ала келечекти ойлоп чыгып атабыз, урматтуу губернатор. Шаарга эмне себептен статус керек деген суроо туруп атат. Биринчиден, урматтуу президентибиз өзү указ чыгарган приграничный зоналарга статус маселесинде өзүңүзгө маалым болгондой 2 заставабыз бар. Бир гидроэлектро чоң бесибиз бар. Темир жолубуз бар. Өзбекстан менен чек ара даяр жолубуз бар, бир-чыккыга даяр. Ошол жерлерди айтсак бизде потенциал чоң. Инвесторлар келсе, завод, фабрикалар келсе, бизде турганы иштеген бардык мүмкүнчүлүктөр бар да, тилекке каршы азыр данный моментте дагы аксакал айтып атпайбы, бетон заводдо биринчи школ болгондо. Ошол бетон заводдогу талкаланууда эч кимдин иши жок атабы. Токтоп албай калды. Бунун баардыгы көз жумулуп, негедир бир реакция болбой атат, урматтуу губернатор. Мүмкүн бетон заводдун баласында. Бетон заводдун баласында. Бетон завод Рамекестин баласында болуш керек. Шамалсайдын жаштарынын сиздер кылдырдыңыздар, урматтуу Шамалсай шаар тургундары. Ошол талкаланган боюнча кайрылууну областтык прокурор бериңиздер, өз көзөмөлдөп сиздерге тактап берсин. Өзү отурат, бул жерде барган угулдар көрдү, ошо кайрылууну бериңиздер.
жазып бердіңіздер. Мүмкін болса, мына азыр соғыстан кейін 2 минут уақыт беріп жанымызда. Азыр барып өткергенде болса, азыр деле жақсы болады деле. Қайта келіш бұл кәсіп айланып губернатор. Өте қиын. Бізге бірінші жолы губернатор. Жақын болса, мен де Шамалсайдың тұрғынымын. 45 жыл училищада балдарды тәрбиелеген айдоочуларга рахмет. Мен келгенде бұл жер бүт өсіп мен өздері достар. Мен бұны айтайын отырған, бұны алдында айтып қойды. Мен осыны айтайын деп отырған. Статус деген арқасында көп нәрсе тұрады. Сіздер білім болып қалдыңдар, үйреніп атасыңдар, білесіңдер. Бұл жерде экономика бар, ақшаның бөлініші бар, жер бар, ел бар. Мен беренемісін айтайын, губернатор жерге тауып бермелі дегенде сөйлеуім беріп қалды да. Ошо меркедағы жерге барса, қайдан жер тапсаңыз алып келіңіз, сүретін тәртіп. Ошо жерді берейін, ошо матадыңызға, бизнесқа дегенде, азыр күліп қойымды өзінше. Азыр ошо кетті, ошо жер туралы болып жатыр. Мына баланы айтқан тура, мына біз жашап жатқан учурда, ошол жерде біз үшін көптеп тұрған учурда. 20-чыда кирпич завод қойылады деген. Қара ошондой деп шығып мына бала. Кирпич завод құрылады деген. Троллейбус жүреді деген. Қара ошо. Мына бала айтқандай бітеледі. Мен мысалы оны баяныңыздың арасында деп мындай шығып жашайды. Мындай шығып келсе, теңгектің жеріне түшкеліп қалады. Не жүргім берді? Бұтылықтар қайра мере қойды. Мына бала айтқандай ішінде өте сатылып кетті. Жер жоқ. Жашайын десе жер жоқ. Іштейін десе іш жоқ. Мына жерде мектеп менен Құдай берген оның мектепте анай баянында іштіп отыр. Башқасы бүттім осы жерде. Бұл ең соның жерді. Пожалуйста, жер. Геличілерді келтірдік, планларын түзіп берді, жер болады. Бұны ұмытыма, телебізге қарай кәрім, теңгік, оршы қарай жер көбейеді деді. Ошының баланжаға қойдым, комиссияға әлем мындай теңгеде жаңа билік таташқан істеп, жаңа еме айтқанда тұрады. Ушул жерде 9 жолдун туры жоқ. Қаласын тұрамай қой, қаласын түрелеміз қой, қаласын заводтарды туры жататынмағана. Бір заводтар болды өлді, іштеп тұрған пілағаны тұдасында бүк барын қайры басына жұмыс керек етті. Мамлекеттің жері мамлекетке қайтсын. Ушыл статусты Шамалсайға алып берсін, анан көреді. Мынау депутаттарымыздың көйгөйінде біз депутаттарға құлақ мейсін тепкілейміз, біздің көйгөйді жеткілікті айтқыла депші. Ана ондай депутат Шамалсайдың көйгөйін сілерді шешіп қалғансыңар, не елдегі ызылдатасыңар деп, Есенбұрға Ташкентдің нелері жайын жазып тұрды. Қандай әдісі бар? Не ошончолук бүйөр экен, ошончолук патриот экен, ошол депутаттарды бул жерге бюро алып келип, жыйын өткөрүп, Шамалсай элинен сурап койбойбу? Туугандар, губернатор депутаттарга ушундай изилдөө салат. Буга негиз барбы? Туурабы деп, же бирөө жагымдын эшигин такып сурап койдубу? Сурабайсың, туурабы? Биздин көпүрөбүз бийлик менен карапайым элдин көпүрөсү депутаттар да. Кандай акысы бар алардын? Мен барсам, мөрдө бир жаран барсам, укпайм, эч ким укпайт. Ана депутаттар турат да. Мен депутаттарды да турат. Бұл бойынша Боркенештің төрағасы өзі қарап тақтап қойды бойынша киім-киімін жазады. Рахмат. Урматтуу Шамалсайдын турунда аксакалдык болуучунун bundan кийинки да жолугушуулары бар. Бул жерде урматтуу мекендештер, сиздер угуп турсаңыздар, эми мындай бул жерде бир эле маселе коюпсуздар, статус боюнча.
бул боюнча мен эч кандай каршылыгым жок. Мен колумдан келген аракетти жасайм. Бардыгы мыйзам чегинде болушу керек. Эми азыр ушунча күндүк Ташкент шаардык кеңештин токтому каршы чыгып, мыйзам чегинде болуш керек бардыгы. Эми биз комиссиянын чечимин чыгарабыз. Ошого кичине убакыт бериңиздер. Мен эртең барып комиссияны түзүп жиберейин, Шамалсайда иштесин, бардык ошолордун чыгарсын. Комиссиянын жыйынтыгын биз өзүнчө жиберели. Анан ошол министрлер кабинети тарабынан карап, чечимдер чыгарып берсин бизге. Элдин талабын ар дайым угабыз. Сиздердин чечимиңиздер менен, сиздердин ой талабыңыздар менен биз ар дайым эсептешебиз. Сиздер бар, биздин мамлекетибиз бар. Сиздер бар, биз жетекчи болуп отурабыз. Эл жок болсо биз кимге жетекчи болобуз? Ошондой бизде бардыгыңыздардын талабыңыздарды уктуп, мен эртең барып комиссияны түзүп, бүт адистерди бөлүп берейин. Ошол боюнча адистер Шамалсайда иштесин. Сиздер бүгүн бере турган комиссия кошо турган адамдарыңыздарды бериңиздер. Комиссия менен чогуу иш алып барсын. Ошол менен анан жыйынтык келгенде анан келип сүйлөшөлү. Анан мен ар дайым даярмын. Качан чакырсаңар келип сиздер менен жолугуп сүйлөшүүгө даярмын. Assalamu alaikum ki katıştıkları. Yağmur menen yer yögörü, dua menen el yögörü. Amin. Allah Teala şu kişiye gelip yolun açıklık olsun, yoldaşmak kızık olsun, yaşlılık ömrüne, camanlık ömrüne. Hayırlı beraga doğru dünyada keyifler keyifler doğru. Her saatte tatlı yanından versin, ömrüne görsün, ana berek versin. Büyülerden kutlarek almasın, yolun açıklık olsun, yoldaşmak kızık olsun. Hoşlananlar, tenarlar, uğurlar, kızmak pensiyaga chiqqandan bolalarning to'rida baybichilar bilan baybarman baybichi baybarman aqsam bo'lib bolalarni shaychi chekayotganda biz o'xshab bo'ldik. Rahmat, rahmat. Hurmatli jerdeshler, Şamalsaylıklar, kelpek turumuzlar, mehmanlar yetersin. Biz özümüz içeride süreçten sözlerimiz var bunlar. Oturup turumuzlar. Mehmanlar uzattı böyle. Uzundarsın, otur. Assalamu alaikum. Kırgız elim. Bugün mına Şamalsay jergesinde, Жалал-Ат областына караштуу Şamalsay жеринде чогулуш болуп атат. Азыр Жалал-Ат областынын губернатору келип кетти. Мына ошондон кийин дагы мына видео кайрылуу жасап атабыз. Биздин негизги талабыбыз Шамалсайга статус берүү. Анткени биз приграничный зонада турабыз. Бизде шаар болгону бардык мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бардык шарттарыбыз бар. Элдин арасында дагы мына Биздин маселе 56-жылдан бери 2009-жылга чейин Курманбек Салиевичтин токтому чыкканга чейин 56-жылдан 2008-2009-жылга чейин өзүбүздүн статус, өзүбүздүн бюджетибиз болгон ушу жерде. Биз тек гана өзүбүздүн эле чөнтөгүбүз, өзүбүздүн бюджетибизди гана суруп атабыз. Башка эч нерсени кылбай атабыз. Мурунку статусту кайтарып берсин деп атабыз. Болду. Биз өнүгүү жолуна кетишибиз керек болуп атат. Ошол эле максатта гана туруп атабыз. А биз лишний чыга албай атабыз. Бүгүнкү күндө таш көмүр шаарына карайбыз. Эмне үчүн ал жактан жакшы каралбай атат? Жакшы каралбай. Баягы кандай маселе десем, баягы бөлүштүрүү жолу болот да, ар бир шаардын өзүнүн чөнтөгү болот, өнүктүрүү жолуна код болот. Ар бир коддо ушу слабый өтө элечи. Баягы статистикага карап бөлүнбөйт же ушундай болуп атат да. Основной бюджет өзү Шамалсайдан барат. Основной код. Анан кийин бияка дагы кол кылыш керек болуп атат да.
Биз өзүбүз мына ушунча эл, бул бир топ эмес. Интернетте де жүрөт, бир топ деп жүрөт да. Бирок бир топ эмес. Бул общий эл. Анан сен сүйлөп бер деп ушу алдыга мени койду эле. Ошол шаар статусун алгандан кандай өнүгүүгө барасыңарбы? Иншалла Кудай кааласа. Аты жөнүңүз кандай? Аты жөнүм Кеңеш Музалкан. Кенен мүмкүнчүлүктөр аябай жакшы. Канча мурда иштеген завод фабрикаларыбыздын жерлери бош калды. Четинен сатылып кетип атат. Ошолорду биз өзүбүз иштетип, элибиз ушу шаардын статусун алып жашасак деген ой максатыбыз. Бүгүн губернатор менен жолугуп, чоң чогулуш болду. Сизден дагы суранарыбыз, шаар деген статус бериңиз. Мени дагы урматтуу Садык Нуркожаевич, 11-сентябрда ошол жерге келгениңизде биз ошо сизге жолугуп, ошол жерде сиз губернаторго жана ушул жерде турган бүт чоңдорго айткансыз. Бул шаарга сөзсүз статус берилсин деп. Сиздин сөзүңүз ишке ашпады. Булар эчтеке кылбай атат. Азыр мына элдер ушул жерде бардыгы көйгөй маселе менен чыгып, губернаторду чакырып, мына бүгүн ушул статусту алабыз деп отурабыз. Биздин көйгөйдү чечип коюңуздарды суранабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, урматтуу президент, бардык Шамалсайдын тургундары чогулуп отурат. Ушул маселеге кайдыге карабай, урматтуу көңүл буруп коюшуңузду суранабыз. Шаар статусун алганы бардыгыңыздар макулсуздарбы? Кымбаттуу президент, мына өзүңөр көрүп тургандай Шамалсай шаарчасынын эли 16 000 ачык эл. 2009 жылдан бери барбаган жерибиз, жазбаган мебебиз калбады. Эч ким көңүл бурбай жатат. Ошондуктан кайрылуу жасап, ушу мемени биздин маселени оң жагына чечип беришти суранабыз. Себеби дегенде 17 000 баягы биягы болуп туруп адамдардын тагдыры эмне болот? Келечеги эмне болот? Биздин Шамалсай Таш көмүр шаарында кошулгандан бери жакшылык көрбөдүк. Эч өнүкпөдүк, өспөдүк. Кара болгон мекемелерибиз, ишканаларыбыз бар жок болуп кетип атат, сатылып. Ошондуктан статус шаарын алып туруп өзүбүзчө өнүгүп, элден каршы сурабай жашай турган акыбалга жетишибиз керек. Биз аксакалдар келечекте ушу кийинки биздин муундарга эмне деп кетебиз? Статусду алдырып койдук, кандай адам жашай бер деп. Жок. Ошол биздин аксакалдар ушу статусту алып берип кетти. Рахмат ошолго деген айтылган сөзгө карышыбыз керек. Рахмат. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Бүгүн Жалал Абад областына караштуу Шамалдысай шаарчасында чоң жыйын, чоң чогулуш болуп турат. Бүгүн биздин Жалал Абад областынын губернатору келди, маселе проблемаларыбызды бардыгын укту. Биздин эң негизги талабыбыз Шамалдысай шаарчасына шаар деген статусун кайтаруу. Бизде шаар болгону бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Бизде бардык инфраструктуралар бар. Бардык өнүгүүгө шарттар түзүлгөн. Болгону ошол нерселер туура пайдаланбай атат. Тилекке каршы Садыр Нуркожаевич келип указ бергенине карабастан буттосулар көп болуп атат. Биздин депутаттарды басмырлап ГКМБ органдарга заявление жазып, биздин депутаттарды куугунтукка алып атышат. Ошон үчүн биз Шамалдысай эли Садыр Нуркожаевич, урматтуу Камчыбек Ташиевден суранып кетебиз. Биздин Шамалсайдын проблемасына көңүл буруп коюшуңуздарды. Бул чечип бериңиздер. Бул көйгөй бир гана 10 депутаттын көйгөйү эмес. Мына элди көрсөтүп коюңуздар. Губернатор келди, мэр келди, бардык суроо муундарыбызды угушту. Анан бизде мисалы инвестор тартып, ишканаларды ачканы
полный потенциал бар, инфраструктуралар бар, жерлерибиз бар. Мисал келтирип кетсек, бизде Нарын дарыясында жайгашканбыз. Ошондой эле многу видеообращениядан пайдаланып, инвесторлорго да кайрылып кетебиз. Шамалсай жергесинин атынан. Бизде бардык шарттар бар, гидроэлектростанциябыз бар, темир жолубуз бар. Даяр бардыгы трасса Ош-Бишкектин жолунда турабыз. Келип ишканаларды ачыңыздар, бардык мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Границабыз дагы приграничный зона болгондуктан бизде 2 застава жайгашкан. Ошондуктан бизге статус маселеси жакын арада тез чечип беришиңиздерди суранып кетебиз, туугандар. Ташкөмүр шаарына канча болду кошулганыбызгачы жыйынтык жок. Же Ташкөмүр өнүгүп кетпеди, же биз өнүгүп кетпедик. Биз мисалы бирөөнүн менчиги эмеспиз да. Кааласа өткөрүп, кааласа өткөрбөй. Биз өзүбүзчө жашашыбыз керекпи? Президенттин бир гана талабы шаарлар өнүксүн, мамлекетибиз өнүксүн дейт. Биз өнүгөйлү, өркүндөйлү деген сайын бизге буттосулар болот кайта. Жашап да көрдүк ошо Ташкөмүр шаар мененчи. Жашап көрдүк. Болду да. Көрө турганды көрдүк. Кыла тургандарды кылдык, результаттарын көрдүк да. Өзүбүз үчүн дагы жашайлы туугандар.